qalilun min ibadiyash-shakur degeni menin şükür kıluvchi bendeleriim öte az degen ayat. Allah Taala aytып atat, menin şükür kıluvchi bendeleriim öte az deydi. Demek şükür kılgan adamlar az болады. Şükür kılbaganlar köp болады. Көбүнчө адам баласы не шүгүр кылбайт, кайгыра берет, капа боло берет, наразы боло берет, неаматтарды эстебеген себеп. Болбосо ар бирибизде миңдеген Аллах неаматтары бар, чексиз неаматтары бар. Аны билбестен туруп эле жогору жакты карап эле кыйнала беребиз. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат: "Qalilun min ibadiyash-shakur." Менин шүгүр кылуучу бенделерим өтө аз дейт. Демек шүгүр кылган аз болот, Аллага шүгүр кылыш керек. Аллага жакындаштын эң жакын жеңил жолу шүгүр. Тараккый Аллага жакындап өсүүнүн эң жеңил жолу эмне экен? Шүгүр. Аллага шүгүр кылай бер, сен өсө бересиң. Биринчиси. Экинчиси, Аллах субхана ва таала ошол калил болгон жамаатка сени кошуп коет. Аз жамаат деп атпайбы? Ошол аз жамаатка кошот. Бул Аллахтын өзгөчө инсандары болот. Ошон үчүн ар дайым Аллага шүгүр деш керек. Шүгүр. Алхамдулилла. Жана амалда дагы шүгүрдү көрсөтүш керек. Ошондо Аллах субхана ва таала эмне кылат? Сени өстүрө берет. Сенин даражаң өсө берет. Күндөн күнгө өсө бересиң. Андан сырткары Аллах субхана ва таала өзүнүн жекеше махсус бенделери болот. Калил жамаат, ошол калил жамаатка сени кошуп коет. Qalilun min ibadiyash-shakur. Устаздар айтат эле, бир шайх бар эле дейт, атын унутуп калдым. Дуа кылганда, я Алла, мени ошол аз жамаатка кошуп койгун деп эле дуа кыла берчү экен. Болду, кыска дуа. Я Алла, мени ошол аз деген жамааттан кошуп койгун деп. Жакшы дуа. Шүгүр кылган Алланын жакшы инсандары болот. Ошолорго мени кошуп койгун деп дуа кылчу экен. Бул дуаны кылсаңар да болот. Демек, шүгүр бир чоң ибадат, Аллага эң жакын кыла турган амалдардын бирөөсү.